Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Сөзімді чексіз мейірімді және ченемсіз райымды болған, Аллах тағаланың ісімен баштағаннан кейін бүткіл аламдың иесі болған, бүткіл аламды жоқтан бар қылып жаратқан, бүткіл аламды Аллах тағаланың қалауысымен ғана үкім сүріп тұрған Аллах тағаланың чексіз мақтауды айтып, андай біздің сүйікті пайғамбарымыз, пайғамбарлардың ең ақылдысы бір Аллахтың алдында ең қадір бартуысы болған сүйікті пайғамбарымызға, пайғамбарымыздың үй бүлесіне және пайғамбарымызды көріп иман келтірген Аллахтың пайғамбарымыздың сахабаларына Аллахтың салам және салауаттарын жолдағаннан кейін сіздерменен біз бұға чейінкелі сабақтарымызға былай Gödündün Qozdығы деген сабағымыз бар. Әлбетте ошол китептин бұл китепте устазыбыз Шейх Тарик Сардар Алинин өз қалеміне таандык болгон китеп. Бұл китеп içinde ошол Ал-Хадис Садис ва 26 хадиске келип токтолгонбуз. Бұл хадисте ошол эле жанакы мусулман адамдын адеп аклагы, кулк мүнөзү жөнүндө, анын ичинде пайгамбарыбыздын жумшактыгы, пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүгү жана кичпейилдигини камтылган китеп. Ошол хадистердин ошол 26 хадиске пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда болгон бир окуяны камтыган. Бул окуяны болсо Ан Аббад ибн Шурахбил деген сахабадан риwayat кылат. Фа асабатни санатун фадахалту хаитат мин хитат ал-Мадина дейт. Албетте бул хадисте Аббад ибн Шурахбил деген кишинин күндөрдүн биринде Мединадагы бир сыртты коргон менен корголгон бир бакка киргендигин. ففرقت سنبلا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني فأخذ ثوبي. Андан кийин бул киши فأصابتني سنة дегени өтө катуу бир ачкалыктан, өтө бир кыйналгандыктан, тамак аштын жоктугунан чыдабай ошол бирөөнүн багына, коросу менен корголуп турган багына киргендиги жөнүндө айтат. Андан кийин бул негизи хадисте риwayat кылып аткан адамды бул өтө чоң бир сахабалардан бирөөсү. Бирок ага карабастан ошол замандын кыйынчылыгы, замандын оорчулугу ошол нерсеге алып баргандыгы. Фа асабатни санатун важаатун. Важаа дегенде демек ушунчалык адам баласы кээде заман ар түрдүү болот. Кээде кургакчылык, кахатчылык болот, кыйынчылык болот, ачарчылык болот. Азыркы учурдагы Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан неаматтарды карап отуруп, Кудайга шүгүр дей турган азыркы заманда дагы бирок ушул доордо дагы, ушул 21-кылымда жашап атабыз деген учурда дагы сиз менен биз менен эле замандаш жашап аткан адамдардын арасында, сиз менен биз менен замандаш жашап аткан башка бир өлкөлөрдө канчалык ачарчылык болуп атканын, кыйынчылык болуп аткандыгын, Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан неаматтын кадыр баркын сезе турган нерселер бар. Мына ошондой эле бул сахабадагы өтө бир кыйналгандыгынан, ошол ачка калгандыгынан чыдабастан ошол бакка кирип баргандыгын, ошол бакка киргенде дагы уруксаты жок кирип баргандыгын айтат да. Фадахалту хаитан минал хитан ал-Мадинати била изни сахибихи дейт. Демек ошол сурабастан, ээсинен уруксат албастан кирип кеткендиги дейт. ففرقت أي دلكت وحكيت بيدي سنبلة من سنابل القمح أو الشعير حتى يزول قرشه فيخرج حبه. Ал демек бакка киргенден кийин ошол бактын ичиндеги эгилип турган эгинден, буудайдан, же болбосо ошол арпанын буудайдан алып, аны кол менен кадимкидей укалап, аны башактан өзүнүн данын ажыратып андан жедим дейт. Ушунчалык ачкалыктан, ушунчалык кыйналгандыктан андан жедим дейт. Жегенден кийин фахамату минху шей'ан фи сауби лиакула иза жу'ту мар ухра дейт. Ау лиахуза иля мен ма'я минал жиа. Өзүм үчүн же болсом, өзүнүн башка дагы артында турган, дагы бир ушундай кыйналып турган өзүнүн бир муктаждыгы үчүн аны менен болгон. Ошон үчүн айтор өзү менен кийимме да салып алдым дейт. Анан ошол кезде фажа сахибуху, ошол кезде аны ээси келди дейт. Жана бактын ээси келди.
حين عرف ما فعلته فضربني لدخول حائط بلا علمه. Ошол кезде ол ошол бактын ээси анын айтпастан туруп, ага уруксат албастан туруп киргендиги үчүн андан кийин урду дейт. Андан кийин ошол жеп ошол нерседен жанагы өзүнө дагы алып алгандыгы үчүн дагы аны уруп, андан кийин ошол кийимине салып алганын көргөндөн кийин фахада сауби маху накалан дейт. Ошол мен кылган туура эмес кылган кылыгым үчүн кийимим да ошо тартып алды дейт. Ифратан фи иқаби, ошол нерседе мени бир жазалоо максатында деп риваят кылат. Ошол кезде фаатайту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям факала лаху, эми ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келдим дейт. Фааштаки илейхи фаастади илейхи фаарсала иля ражулин фажаа бихи. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы бактын ээсине пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам жөнөттү дейт. Андан кийин аны алып келишкен учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям факала лаху, бактын ээсине карап ушундай деди дейт. Ма алимта иза кана жахилан ва ла ат'амта иза кана жаиан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы бактын ээсине карап, сен бул балким ошол нерсенин туура эмес экендигин билбестен кылган болушу мүмкүн. Сен ага ушул нерсенин туура эмес экенин алгач үйрөтпөдүңбү дейт. Вала ат'амтаху ин кана жаиан. Ал эми чындап эле эгерде ал ошондой ачка болсо, кыйналып турган болсо, сен аны тескерисинче ага эмне дейт? Тамактандырып, даамдандырып, ошол кылган ишине бир уяла турган тарбиялык бир маанини бербедиңби дейт да. Мына ушул кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын бул кишиге кылып аткан адебин карап отуруп, катуулук менен ургандыгы үчүн, кайра катуулук менен уруп, анан ашыгы менен кайра анын кийимин дагы тартып алгандыгын карап отуруп, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын туура бирөөнүн багына уруксаты жок кирип аткандыгы, бирөөнүн багына аны билбестен, аны ага айтпастан туруп, анын ошол өстүргөн данынан, эгининен алып аткандыгы дагы негизи шариятыбызда туура эмес нерсе экендигин, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой болгон учурда дагы анын балким билбестен кылып аткандыгын өзүрүн эске алууну жана ошону билген учурда дагы, бирок ал адам айла жоктон барып аткандыгы, ошол кездеги кадимки эле шаардын ичиндеги жокчулуктун, ошол жокчулуктун, кыйынчылыктын, ачкачылыктын айынан болуп аткандыгын билип туруп, жок дегенде ошого ырайым кылып, ошондой нерсе кылбадыңбы деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол бактын ээсине дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жанагы адамга, пайгамбарыбызга болгон адеп аклагынын, кулк мүнөзүнүн адамдын канчалык деңгээли бийик экендигин көрсөтүп тура турган нерсе дейт да. Фа амараху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аввалан фи радди сауби лиахуда минни била хаккин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан кийин өзүнүн адилеттүүлүгү менен, пайгамбарыбыздын сыфаты эмне дайым адилеттүүлүктүн үстүндө, Аллах Тааланын эң негизги өзүнө дагы жана бардык адамзатка, бардык макулукаттарга Аллах Таала буйруган нерсе бул адилеттүүлүк болгондуктан, адилеттүүлүккө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруду дейт. Фарадда алейя сауби имтиталан ли амрихи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйрук бергендиги үчүн пайгамбарыбыздын буйругуна моюнсунган абалда менин кийимимди кайтарып берди. Фа амараху фа и'таи васқан ау нисфа васқин мин ат-таами. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү ошол сунуш берип аткан, өзү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга үйрөтүп аткан нерседе иш жүзүндө ашыруу үчүн дагы ал кишини жөн гана кийимин кайтарып бербестен, ошол адамдын чыныгы муктаждыгы, чыныгы ошол адамдын кыйналып тургандыгы, ачкалыгын, колунда бар адамдар сөзсүз ага жардамчы болуш керегин, ага көмөктөш болуп, ошол кыйынчылыгына жеңилдеш болуп, жардам колун сунуш керек экендигине пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүш үчүн ал адамды ошол тамактан берип азыктандырыш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйруду дейт. Мына ушул кезде эмне үчүн бул жабран лисакри ва таскинан лил калби ва тафкиран лима фаала би ва та'уидан ан ираати дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол адамдын айла жоктугунан, айласыздыгынан, ошол нерсеге барып аткандыгы, ошол абалдын оордугунун карабастан, колунда бар адамдардын, колунда жок адамдардын кээ бир ошондой кетирген кемчиликтерине катуулук менен, кайра тескерисинче алардын ошол
абалынан өздөрү жүрөгүнөн сынып тургандыгы, ичинен ушундай кыйналып тургандыгына дагы баягы кыргызча айтканда өлгөн үстүнө көмгөн кылып, аларга дагы азап бербестен тескерисинче жардам колун сунуш керек экендигин пайгамбар көрсөтүү үчүн ошол адамды өз ыктыяры менен тамактандырганга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруду дейт. Мына ошол жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп аклагынын, кулук мүнөзүнүн Аллах Таала пайгамбарыбызды сүрөттөгөндөй эле иннака ла аля хулукин азим, сен албетте чырайлуу улуу кулук мүнөз ээсисиң деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүрөттөгөн. Ошондуктан дагы Аллах Таала пайгамбарыбызды чыныгы мээримдүү, ырайымдуу, боорекер Аллах Таала пайгамбарлардын катарында кылган. Андан кийин устазыбыз ушул хадиске улай өзү жашоодогу өткөн бир алымдардын, олий адамдардын, Кудайга жаккан жакын салих адамдардын тарыхынан, окуяларынан албетте бир окуяны алып келет. Албетте бул жерде окуяны алып келген кезде өзүнүн устаттарынан болгон Хасан аль-Машат деген бир улуу алымдардан өткөн, Мекке шаарында жашап өткөн. Бул Хасан аль-Машат биздин устаздын устаздары болуп эсептелет. Ошол устаздардын өзүнүн ошол жашоосунда болгон бир окуяны алып келген. أخبرني بعض المشايخ الأجلاء أن شيخهم أستاذهم وشيخ الشيوخ والأستاذ الأساتذة العلامة الكبير المتقن деп көптөгөн сыфаттар менен ошол Хасан аль-Машат деген өтө бир атактуу бир алымдар өткөн, устаздардын устазы болгон, ал кишинин дагы бир өзгөчөлүктөрдөн бири ал киши ижаза санат илиминде дагы өтө анын ижазасы бийик болгондугу көптөгөн азыркы учурдагы аты таанылган, башы көрүнгөн алымдардын санаттары ошол кишиге барып такалгандыгы, ошол көптөгөн алымдарга ошол киши санат илиминде, ижаза илиминде көптөгөн Аллах Таала өзүнө шакирттерди калтырып илим таркаткандыгы жөнүндө белгилүү. Ошол кишини ушундай сүрөттөп, чындыгында ал киши факих болгон, мутаккик аль-абид забит дейт. Факихтиги өзүнүн ушунчалык илимде анын кылдаттыгы, ибадаткөйлүгү жана захиттиги жөнүндө ошол сүрөттөп, Хасан ибн Мухаммад ибн Аббас аль-Машат аль-Малики, Хасан аль-Машат деген аль-Малики деген ат менен таанымал устаз. Ошол устаздын сабактарында ошол харамдын өзүндө, Мекке шаарында харам мечитинде сабак өтөт эле дейт. Ошол кезде бир бала дагы сабагына катышат эле. Ва кана шейху ябх би худурихи дейт. Ошол баланын жаш бала болгонуна карабастан ошол сабакка катышкандыгына ушунчалык ал шейх өзү дагы кубанып курсант болот эле дейт. Ли хуббихи ли илмихи ва хирсихи ала талакихи мин сигари синни. Ал адам ушунчалык илимге болгон кызыгуусу, анын жаштай кезинен, жашынан илимге болгон умтулуусун көрүп, чындыгында аябай бир жакшы көрөт эле. Ва ла я'рифу хакыйкатан ма ара хадал гулам. Бирок чындыгында ал баланын артындагы абалы кандай экендигин, анын үй бүлөсү жөнүндө, ал кайдан келгендиги жөнүндө кабары жок болчу. Балкан язун аннаху ли усратихин ядан fi hazzihi li talab al-ilmi wa hassihi ala al-hudur. Тескерисинче ошол артында ошол илимге кызыктырган жана ошол жерге ар бир келүүсүнө шарт түзүп берип аткан бир жакшы үй бүлө барго деген гана бир күмөн менен болчу дейт. Бирок чын-чынына келгенде wa kana min amri hadal gulam, ал баланын абалы ушундай болчу дейт да. Аннаху kana min usratin tatamallalu fi faqil mudfi'a wal hallati min al-muji'a. Чындыгында ошол баягы эле азыркы окуядай эле ачарчылыктан, жокчулуктан ушунчалык бир кыйналган үй бүлө эле дейт да. Wa kana waliduhu kana yabhasu kull sabah yawmi ila mahall al-hubbaz. Чындыгында ли'ина ва юсаидаhu fi amalihi. Ошол атасы аны өзүнүн турмушу оор болгондуктан күн сайын ал баланы ошол нан жапкандарга жардамчы кылып, ошол жактан кичине болсо дагы бир тыйын тыпыр таап, кичине болсо дагы ошол нан алып келгенге жардамчы болот деп нан жапкандарга жөнөтчүлөйт. Wa yada'uha fi yadi walidihi kana yantadhiruhu fi farigh as-sabri liyahtabilaha. Чындыгында ал ошол баланын азаздан болсо дагы келип атасынын колуна кичинеден берип аткандыгы дагы кадимкидей ал үчүн бир жардам боло турган, кадимкидей бир анын жөлөк боло турган нерсе болуп калган эле. Лакин ирадатуллах гайраты ирадаты валидихи. Аллахтын каалоосу атасынын каалоосунан дагы жогору тургандыктан
эмне болду дейт да. Ал бала ошончалык илимге кызыккандыктан, илимге ошончалык бир берилгендиктен күн сайын ошо шейхтин сабагына барып олтуруп, ал атасы жиберген барып ошол нан жапкандардан нан алып келип, же андан кичине болсо дагы бир тыйын тыпыр иштеп келгенге убактысы жок болуп калды дейт. Ал тескерисинче устаздын алдындагы сабакка көбүрөөк убактысы кетип олтуруп, үйүнө эч нерсе апара албай калды дейт. أنه عندما كان يعود في بيته ويسأله والده عن الأجرة لا يملك من حيلة سوى إفضاحه عن حقيقة وتقديم الاعتذار. Шындыгында ошол атасы бир күн сурайт, 2 күн сурайт, эч нерсе болбой калган учурда ачыгын айтты дейт. Ошол өзүнүн үзүрүн дагы жеткизди дейт. Мына ушул себеби дегенде атасынын урушуусунан, атасынын аны айыптоосунан, атасынын бир жемелөөсүнөн, аны бир жеңил болуу максатында эмне дейт? Атасына ачыгын айтты. Вакат яслул амру иля зарби вал иқаб. Чындыгында ошол нерсенин атасы ачуулангандыктан аны балким уруп же болбосо балким бир жазалап коюшу мүмкүн. Сумма ясалуху амман саррафа ан зихаби ил хуббаз. Мына ушул кезде эмне үчүн ошол нан жапкандарга дегенде барып ошол жардам кылбадың деген сураган кезде файжубихул галам ликулли сидқин ятаава фи тад'иф ил иқаби. Ошол жана жогоруда айткандай атасынын күн сайын ошо кетирген кемчилдик катасын кайталанбастык үчүн, ошол кетирип аткан кемчилдик эмне себептен кайра болуп аткандыгын түшүндүрүү жеткизүү максатында атасына эмне дейт? Ачыгын айтты дейт, чындыгын айтты дейт. Бирок лакин хуббул илми ва хуббу шейх тамаллукан мин калбиги. Анын шейхке болгон урматысы, илимге болгон анын кызыгуусу анын жогору экендигин түшүнгөндөн кийин فقاده إليهما في يوم الثاني والثالث والرابع لسان حاله يقول البسيط. Ошондуктан бул жерде кайра ошол нерсе кайталана бергендиги жөнүндө айтылды дейт да. في يوم بلغ السائل بأبيه الزبا غضب حتى غميه العمى فلم يتمالك الأنفاس وهي تسابقه إلى الشيخ المشاطي حتى تمثل بين يديه شاكيا حال ولده وقلة ذات يده أن الأسرة تئن تحت الوطأ الحاجة والإملاق وكسب الفتى ضرورية للعيش والإنفاق. Шындыгында ошол күндүн биринде чыдабастан анан атасы ал баласыны жетелеп жанагы алымдын алдына алып келди дейт. Эмне себептен алып келди десе, ошол анын баласы анын буйругун аткарбастан, ага жардам кылбастан ошол илимге кетип калып аткандыгы, ошол келип шейхтин алдында отуруп, атасынын буйругун аткарбай коюп аткандыгы жөнүндө шейхке келип арызданып келди дейт. وما كان من هذا اليوم الرباني والشيخ الذي عزم على الرفق بشخصين إرادتهما والمتناقضات وطريقهما المتفرقان. Ошол кезде атасы менен баласынын максаты, атасы менен баласынын жолу эки башка экендигин түшүндү дейт да. Ошондо шейх атасына карап, кам ужрата валадика йомиян мин махалли хуббаз dedi. Ошол нан жапкан жерлерге барып, бул бала ошол күнүнө канча сага каражат алып келет dedi. Фасамма лаху курушан назарatan. Бул арзыбаган бир тыйындарды айтты дейт. Факала лаху шейх بشفقة الأستاذ على تلميذه برحمة المسلم على فائق أخيه المسلم. Өзүнүн окуучусуна жана ошол эле учурда ошол анын атасы, анын дагы бир мусулман бир туугандын акыбалына ошондой боору урган абалда ما تقول لو أعطيت ولدك هذه القروش يوميا بدلا من الخباز dedi. Эмне дейсиң, эгерде мен ошол балаңдын ошол нан жапкандарга барып жардамчы болуп, анан алардан алган акысын алган өлчөмдү ошол ижараны мен сага күн сайын берип турсам кандай дейсиң dedi. Зиядатан аля далика кафейтука саманал гадаи ва гадау. Ошого кошумча анын түшкү тамактандыгысын дагы менде болсун dedi. Ва аля ан тадаху ятлубул илма хатта ясира алиман dedi. Бул нерсени эмне үчүн кылып атам? Себеби дегенде балаң дагы илим алып, илимге жетилип бир керезеге жеткенде дасыккан чоң бир алым болуу үчүн dedi.
Ошол кезде бул илимдин ордун, илимдин канчалык зарыл экендигин түшүнө турган, бир сабак кыла турган нерсе болду дейт. Билесиздер, бул окуянын айтып аткандыгы дагы канчалаган тарыхта деле карап отурсаңыз, Абу Ханифанын шакирти Абу Юсуф дагы ошондой болгондугу, кыйналган үй бүлөдөн болгондугу, ата энеси ушунчалык кыйналгандыктан аны күн сайын базарга жөнөткөндүгү, базарга жөнөтүп, базардан ошол алдагы азыркы окуядай эле күнүмдүк ошол кирешесин таппай кыйналган учурда аны сабакка жөнөтпөй койгондуктан Абу Ханифа барып атасы менен макулдашып сүйлөшүп, ошол базардан тапкан акчасын күн сайын Абу Ханифа төлөп берип турам. Андан көрө балаңды илим алганга, илим жолунда чыгарганга жардам бер деп, мен сага жашооңдо, турмушуңа жардам берейин деп, Абу Ханифанын азыркы учурда мынакей кылынча кылымдар өтсө дагы Абу Ханифанын Абу Ханифалык болуусуна, Абу Ханифа деп тарыхта атуу калуусуна жана илимин таркатуусуна, канчалаган Абу Ханифадан кийин шакирттер чыгуусуна себеп болгон эң чоң, эң улуу шакирттеринин бири бул Абу Юсуф. Демек, анын жашоосунда дагы ушундай нерсе болгон. Демек, жашоодо ушундай бир кыйынчылык болгон кезде андай хадиске ылайык эле, жана хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айласыздыктан, муктаждыктан кыйналып бирөөнүн ошол багына уруксатсыз киргендигине карабастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдын абалын, ал балким айла жоктугунан, кыйналгандыгынан болуп аткандыгы, эгер атайлап уурулууга кирген эмес, атайлап бир колуна мүмкүнчүлүк башка иш келгенине карабастан, азыркы учурдагыдай колунан иш, эгер эмгек кылса, мээнет кылса, башка жол менен деле азыктык боло тургандыгына карабастан, бирок ал ошол арам жол менен кирип аткандарды колдоо максатында эмес, балким айла жок, айласыздыктан, ачкачылыктан, башка бир бүт бардык жерде акчасы бар болсо дагы эч нерсе таппай кала тургандагы деңгээлдегидей адамдарга жардам кылуу максатында пайгамбарыбыздын адабаклагын камтыган хадис бул. Мына ошондой эле бул нерсени карап отуруп болсаңыз, көптөгөн алымдардын окуясында мындай нерсе көп келет. Ошол эле учурда ошол Меккедеги ошол эле дагы бир чоң бир алымдардын бири убагында ошол азыркы Сауд Арабиядагы муфтийлерден болгон бир адамдын дагы бир окуясы айтылат. Ошол кишинин дагы окуясында бул көп жыл бою муфти болгону, көп жыл бою ошол аты аталган өтө бир чоң алымдардын бирөөсү, ошол Меккеде жашаган ал киши дагы өзү азиз болуп өткөн Шейх ибн Баз деген дагы өтө бир улуу алымдардын бири өткөн. Ошол кишинин дагы ошол болгон окуясын өтө айтат. Анын дагы үйүнө бир ууру киргендиги кечинде. Аны өзү көзү көрбөгөндүктөн аны балдары кармап келип, ошол үйгө уурулукка киргендигин кабарын бергенде, ага тамагын берип, чайын берип, түнү менен аны сыйлап, конок кылып, анан эртеси ошол муктаждык эмне себептен кылгандыгын сураганда, анын ошол ата энеси өзү башка улутта, башка өлкөдөн келген жарам, анын ата энеси эртеси күнү ошол операция боло тургандыгына, айла жок уурулукка киргендигин кабар бергенде, ал нерсени телефон менен тактап, чындап эле ошондой муктаж экендигин билгенден кийин, ага ошол операциясына акчалай жардам берип, андан кийин ошол шакирти уялгандыгынан өмүр бою ошол устазды кармап, устаз кармап шакирт болуп, илим алып, азыркы учурда да андан кийин артында калган эң белгилүү шакирттеринен болгондугу айтылат. Демек, илим жолундагы адамдардын жолун жөлөк боло турган, азыркы учурда дагы көп канчалаган кээ бир жаш өспүрүм, жаш болочок жаштарыбыз бар, жаратмандарыбыз бар, бирок алардын ошол колунда жоктугунан, мүмкүнчүлүгү болбогондуктан дагы, колдоо болбогондуктан дагы азыркы учурда канчалаган балдар, өспүрүм балдардын канчалаган илге жетпей аткандыгы, ачылыштар жасай албай аткандыгы белгилүү. Мына ошондуктан эгерде кимдир бирөөнүн башына ушундай бир болуп калган учурда, кимдир бир ушундай окуяда айла жоктугунан, аргасыздыгынан болуп аткан учурда, пайгамбарыбыздын адеп ахлагынын, кулук мөнөгүн эске алуу менен ага көмөк көрсөтүп, жардам кылып, жакшылыкка жолдоп кое турган, жакшылык ишке жардамчы боло турган сыфаттарды баарыбызга ошондой ээ кылсын, жана ар бир нерсени абалына жараша туура кабыл ала турган, туура чечим чыгара турган, жана туура чыгарууда дагы ар бир нерсени адилеттүүлүк менен карай турган, бул шариаттын дагы Аллах Тааланын эң негизги талаптарынан бири. Албетте Аллах Тааланын бул дүйнөдө биз менен сизге буйруган эки эң чоң бир мыйзамы бар. Албетте анын биринчиси адилеттүүлүк, ал эми экинчиси зулум.
адилеттүүлүк, бардык жерде адилеттүүлүк Аллах Таала буйруган, зулумду болсо Аллах Таала бардык жерде арам кылган, кала берсе айванаттардын арасында да арам кылгандыгы. Ошол туура эмес кылса, күнөө кылса, анын уруксаты жок билбестен ал бирөөнүн багына киргенде карабастан, ал жерде адилеттүүлүк менен ага жазасын берип, чектен чыгып ашыкча зулум кылбастыгын жана ал жерде анын кийимин тартып алуусу бул чектен чыккандык экен деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүргөндөй, жашообузда дагы кээ бир нерседе туура эмес кылган учурда дагы адилеттүүлүк менен чечим чыгарууга, адилеттүүлүк менен өзүбүз дагы зулумдан алыс болууга чакыра турган хадистердин бири. Демек, сиз менен биз бул хадистен, бул сабактан ала турган пайда, Аллах Таала барыбызды адилеттүүлүк туу туткан жана адилеттүүлүк менен жашаган перзентелеринен кылсын.